Ассаламу алейкум, Болот эке. Мен Алтынбек уулу Нурдин ого. Сарычелек коругундагы тоналгон миллиондорду көтөрүп келем. Анан 2023 сизди бир эки атты жеп койду деп атыр да элдер. Ошол боюнча сураганы келдим эле. Эки атты эмне кылгас, каякта, ал коруктун аттары беле? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Туура эле. Мен 23-жылы эрте жастан баштап күзгө чейин, сентябрдын аягына чейин карагандыгым анык. Эки атты. Эки атты семиртип 100 90 миң 100 миңдин ортосундагы аттар болчу да. Өтө семирген, жалы билинбей калган. Ап келип Төлөш Бөркулга тапшырылган ат. Ал ким ал Төлөш Бөркул? Төлөш Бөркул бөлүм башчы. Бөлүм башчы да анан сурап көрсөм, каяка деди, ордуна койдук атты деди. Кандай кылып койдуңар деди. Дыңар деп мен сурадым. Сурасам, ордуна кунанап келдик деди. Кандай кылып? Булар ошондо кандай? Сиз баккан аттарды ап келип сатып ордуна кунан коюп койгонбу? Ооба. Андай кунан коюшка өзү негизи мүмкүнчүлүк болбош керек. Испытание кылган окшойт, же кылбаганбы, кандай кылып ордуна койду. Испытание болгондон кийин ат ордуна коюлбаш керек. А булар кайсы жол менен койгонун мен түшүнбөйм да. Тирүү турган, семиз турган атты күзгө чейин бактырып, сатып, ордуна башка жаш ат алып келип койгон. Аны биз ошондо сураганбыз негизи. Бир атты мемеге бербейсиңерби? Ушул мамлекеттик кызматкерлер жанагы мемеси болот да, күнү болот го. Ошого суразак да беришпей койгон да. Анан кийин кандай кылып жок кылып ордуна кунанап келип койгонун мен да түшүнбөйм. Өзү негизи бул чынын айтканда хищение государственного имущества да. Мамлекеттин мүлкүнө кол салуу. Кол салуу да бул. Кече жакында эле текшерүү жүргүзүлдү эле УКМК тарабынан. Ошолорго айта аласызбы ушул маселе боюнча? Ошону айтканга эч кандай мүмкүнчүлүк болбоду. Конторго бир бардым, бир барсам эч кимиз жок экен. Анан кайта үйгө бара бердим. Жолугушканга мүмкүнчүлүк болбоду. Кыскасы сиз жебепсиз да ал аттарды? Аттарга мен эч кандай тиешем жок. Багып келген гана мемем болбосо, андан башка тиешем жок. Баккан акыңызды алдыңызбы хотя бы? Бир тыйын берген жок баккан акыма. Бекер карадыңыз? Бекер карадым. Болот эке, анан жанагы биотехникалык иш-чараларга дагы Сарычелек коругунда акчалар бөлүнөт экен го. Ошолор боюнча дагы айта кетсеңиз. Ооба. Биотехникалык иш-чара эки жак бөлүмгө бөлүнөт. Кандай? Сарычелек мемези бөлүкчөсү, анан Аркыт бөлүкчөсү. Апкотто 8-9 кыдырма бар, 8-9. Ар бир кыдырмага бир булак үчүн өзүнүн сеназы бар. Чымчы килгендики, чөп чабылгандыгы. Ар бир лестикке бөлүнгенде бул биздин корукка 260 миң ушундай бөлүнөт да негизи. Жылына. Техникалык иш-чарада. Ошондон бизге ар бир лестикке берилгени 2 миңден пул тийип атат да. Канча лестик бар? Өзү бу жерде 18 кыдырма болсо, 19, 20, 21 болуш керек. 21 кыдырмага 21 лестикке бөлүнүш керек да. Бул чоңдор ала турган акча эмес. Только лестник кылган акчасын гана алыш керек да. 260 миң ошого бөлүнүш керек. Силер канчадан аласыңар? Биз 2 миңден тийип атат да. 40 миң, 45 миң тегерегинде акча. Ого. Калган акча каякта экенин да түшүнбөйм. Жыл сайын. Рахмат. Бул видеону тийиштүү органдарга жиберебиз, жыйынтыгын көрөбүз.